Пресс-хата белгилүү жазуучу Мелис Макенбаевдин 9 романы. Бул чыгармада Рыспек аттуу жигиттин бала чагынан берки мүнөзүнүн калыптанышы, чыгыштын жекеме-жеке күрөш искусствосуна карата болгон кызыгуусу, бара-бара тагдырдын катаал буйругунан дейбизби, кылмыш дүйнөсүнүн ичиндеги эң оор сыноолорду башынан өткөргөнү баяндалат. Сагынуу алгачкы салам бергендегиден бөлөкчө түптүрдө жер тирөө болоордун астындагы мап-масамал былкылдап кайнагандай айбаты бар жаңы келгендин коошунда сүйлөшсөкпү дедим эле. Башында айтар сөзүн эстен чыгарып салып, таптакыр бөлөк сөздү айтты. Лева, туура түшүн. Тууган, эмне тууралуу? Чыканактай өлдү болду эми. Тескерисинче, Рыспек келекенин бөлөкөсүн ууртуна түшүрүп, жакыныраак таанышсакпы деген ой. Бөлөк эчтеме? Кыскартылды Рыспек. Таанышып, адамча сүйлөшкөнгө каршылык жок албетте. Ал эми тиги качаныңар эмне дейт? Таанышканга үлгүрөбүз, сенин ким экениңди билбейбиз. Кызык, түрмөдө 10 000 киши олтурсун, бири-бири тууралуу эч нерсе билишпейт. Ошол үчүн түрмөдө адамча кабыл алганды билиш керек. Боронбой. Эмне? Үйрөткүң келеби сен мени? Чыдамы түгөнө үнүн бийик чыгарды ары жактан качан. Өңү түктүе түшүп, аны көрүп айдактаган иттердей болуп дүрдүкшө түшүштү калгандары. Туш-туштан Рыспектин дарегине ачуу сөздөр жаады. Ой, карасаң муну, качанга сөз тийгизип. Бул эле албай жүргөн эме го. Банкага киргенде билет да. Кое тургула. Кипиштин кереги эмне? Талашыңар эмне? Мен айткан жең кыска көйнөкчөн, булчуңдуу колдору салааларынан тартып кароосуна чейин чоло жери калбай чегилген, бою качандан саал-баал жапыз гана болбосо, мүчөсү балбайдыкындай төшүгөлгөн, мой болбоң күчтүү денелүү, көзү көгүш, кызга окшош бакыран, ак саргыл, чачы тармалдашкан, 25-терге келген жигит. Бир кемчилиги оозун ачканда тиштеринин жарымынан буулу түшүп, аралары ачык, сооп алгандарын курт жеп карара баштаганы байкалат. Ал сүйлөй баштаганда жанысы негетир аялдап калышты. Мына ушундан эле анын бул камерада канчалык кадырбакка ээ экендиги көрүнүп турат. Курт мөлжүп, жоготкон тиштеринен улангы сүйлөгөндө жука эриндери ичкери кемшип, үнү ачык угулбай, ш менен с тамгасын сөзүнө көбүрөөк аралаштыра сүйлөгөндөй сезилет. Качан да аны карап калды. Тиги сүйлөгөнүн уланта берди. Биз бу жерде чыргаганыбыздан отурган жокпуз. Кызылдардын кысымында страдать этип жатабыз. Тихушниктер түрмөдө толтура. Сен да туура түшүн, Рыспек. Жүрөгүңө жакын алба бу жерде сүйлөнгөн сөздөрдү. Качан да туура айтат. Камерага ким келди, биз да билишибиз керек. Распы? Кел, жакыныраак олтур, сүйлөшөлү, жакыныраак билишели бири-бирибизди. Кайсы жерден болосуң, Рыспек? Чолпон атадан. Жооп берип коюп, ичинен баш чайкап койду Рыспек. Кууланып жатканын түлкүдөй булгалап койрогон тихушниктер түрмөдө толтура деп койгонун кара. Ой, түлкү. Сүйлөй түш, дагы эмне дээр экенсиң? Чолпон атадан дейсиңби? Ысык көлдөн, өтмүш жер да, барганбыз биз дагы. Экинчи поткамдан кийин. Так, азыр айтам. Ананева деген айыл барбы? Бар, Чолпон атадан арыраак. Ошол жерге барган менттери беспредельный экен. Хе-хе-хе, араң качып кутулганбыз. Да, браток, биз да көрүп койдук анча-мынчаны. Түшүп келбейсиңби бу жерге? Приколдошуп олтуралы. Барууга туура келет. Кандай гана болбосун, алардын тушуна барып маектешиши керек. Абдан кылдат, сак болушу зарыл. Бул бөрүлөрдүн оюнда азыр эмне бар, билип болбойт. Асобис айткан пресс-хата ушул экен да, шек киргизбей, эчтекени билбеген кылмыш дүйнөсү пресс-хата тууралуу караманча түшүнүгү жок адам катарында көрүнгөнү дурус. Бара-бара булардын ага карата эмне ойлору бар экени билинер. Кел биякка. Арасынан жерге леппетип секирип түшкөн Рыспектин кыймыл маңдоостугун көрүп, суктануусун жашырбаган адам катары спорттун кайсы бир түрү менен машыккан кебетең бар, деп кызыккан түрү менен сурады тармал чач жигит. Колуң сунду. Менин атым Александр, Саша. Сенин биздин хатага туш болгонуң жакшы болду. Баары душевный балдар. Турмуштун ачуу таттуусуна аралашып, сыналган ар бир нерсени эле жүрөгүңө жакын ала бербе. Качан сени анча-мынча конткалып койсо, кисилеп кармай калдың, менин суроомо жооп берген жоксуң го. Спорттун кайсы түрү менен машыккансың? Ар кайсынысы менен? Аз-аздан. Суроого түз жооп бербей,
Бул багыттагы сөз андан ары тереңдеп кетпесин деди окшойт. Рысбек кеп мугун бөлөккө бурду. Мен сакалымды алып алсам болот эле? Албетте, кечээ келдиңер беле этап менен. Кечээги күн этаптын күн эмес беле? Ооба, отстойникте отурдук түн бою. Түшүнүктүү. Эмне түшүнүктүү экенин айтпай Саша күймөлө түшүп, анан камералаштарынын ичинен бирөөнө буйрук берген сыяк добуш менен кайрылды. Рустам, жаңы мойка алып берчи Рысбекке. Аздан кийин бел курчоосунан чечинген Рысбек суу агуучу түтүктүн бет алдына туруп, суунун аздап шырылдап коюлуп жатканына анда-санда көз кыйыгын жиберип коюп, сакалын кырына баштады. Анын алтынчы сезими дагы алдаган жок. Арт жагында кандайдыр бир кыймылдын болуп атканын тойду. Үнсүз жандашуулар, үнсөзсүз ич-ара бир бүтүнгө келген өңдүү макулдашуулар жүргүзүлүп жаткан сыяктуу. Бир каарылуу чечимге келишкен өңдүү. Арт жагындагы адамдар дароо болсалуу ийүүгө батынышпай, ал тараптан бир шек шыбааны күткөндөй өмүрөө кылмыш дүйнөсүндө жөндөн-жөн эле таяктап ур тепкиге алуудан алыс основание деп аташкан илимчек күнөөсүн таап, ошого жараша жазалашат. Илимчек таба албай түйшөлүп калышкандай, унагы андан көзүн алышпай тикирейген адам карышкырлар. Сакалын таза кырынып бүткөн учурду чыдамсыздык менен күтүп жатышабы? Биринчи кимиси кол салаар экен, качанбы? Лева биринчи кол салууга батынбайт. Сашабы? Жок, ал көмүскөдө кийинчерээк муш жаңыртай жаап, тепкиге чындап ала башташканда киришет ал. Демек, качан? Ол буруу шүмшүк, мурда. Муштумдарын көрбөйсүңбү? Баскандай бол. Муштумуна түз кабылган киши суук калчудай эмес. Рысбек жуунуп жатып, далысына кадалган көз караштардын караанын сезди. Бирок ошолордун ичинен айрыкча ызгаардуу көз караш качандыкы экенин билген жок. Эгерде чын-чынына келгенде качан өзү пресс-хатынын башында турса да, айткан сөзүн оозунан чыга электе ламма карганмыдагы камералаштарын чын дилинен жек көрчү. Эмнеликтен? Непада өзүнүн кайраты мол бөлөк бирөө камерада үстөмдүк жүргүзсө, 14 шүмшүк жыл кылган чөптөрдөй жапырылып, ошол жакка өтүп кете беришет. Муну ал тикенектүү тосмонун ары жагында өткөзгөн лагердик тажрыйбасынан билчү. Кандай гана жексурлар жок дейсиң, черныйлардын арасында дос деген түшүнүк жок десе, баары Воровский мирдин жазылбаган мыйзамдарына ширелишкен. Ал турган иштечи, бөрүчө жашоону тандап алгандан кийин бөрүчө улушум керек. Арийне, дайым эле бөрүчө уулугандан тажап, турмуштун кирти чыкты пендечилик жашоосу тууралуу ой жүгүртүп кирсек эле, аны бөлөкчө түшүнүп, жеке ой пикири, максаты жок, өзүн бөрүмүн деп санаган, бирок ич дүйнөсү чөө сыңары болгон камералаш, зоналаштарын оозунан чыккан ар бир сөздү таразага салып, мыскылдуу жылмайып, эби келгенде сени сатып ийгенден кайра тартышпайт. Рас, жалпысы эмес, канткен менен кулагыңа, көзүңө, тилиңе жүргөн турганына сак болушуң абзел. Ал эми мына бу 212 камерадагы топтошкон шүмшүктөр кайдан чыкты? Анык чөөлөр ушулар. Карышкырдын терисин жамылып жашап, бирок чөө сыңары арамза ой жүгүртүп, эченен өө кашабаңдарды күч менен эмес, айламал куулук менен тузакка түшүрүп, ошолордун азаптуу кыйкырыгын эшитип, андан канаат алып, демине дем кошулгандар. Кантип кандайча кошулуп калды буларга. Керт башынын коркунучу үчүн өмүрүн чорт балгалап кое турган өлүм коркунучу башына түшкөндө чыны тайсалдады. Өткөн жашоосунун 1/3 бөлүгү түрмөдө өтүптүр. Мойнунда 2 адамдын каны, бирин Волиядан, бирин зонадан өлтүрүп койду. Бир сурогун өтүп электе раскрутка, экинчи ирет Макруха үчүн ага сот эмне берет? Албетте, вышак. Өлүмдүн демин жакындан сезүү канчалык? Мурун өлүмдү сезбей койду беле? Волиядан не, зонадан болсун, сезгенде да кандай? Өлүмдүн аты бир болгон менен анын кабыл алынышы себептери ар түркүн. Зектер ичера кектешип, бычакка чыгып, бирин-бири сайышуудан не жашыруун түрдө уналар блядский поступок деп коюшат. Душманын караңгы бурчтан аңдып туруп же бейкапар уктап жаткан жеринен муунтуп сай өлтүрүшөт. Ичера кектешкендерчи экөө колдоруна бычак алып, көмүскө жерге барышып, өмүр үчүн дебей өлүмгө башын тосуп салгылашышат. Бул сөөгөчтүү душмандашуу. Мында аял деген болбойт. Зона экөөнү тардык кылат. Бири-бирин көрөйүн деген көздөрү жок. Андыктан экөөнүн бирөөсү бул дүйнөдөн кол үзүп кетүүсү керек. Ошондо гана тирүү калган экинчиси кененирээк дем алаган.
ырас өлгөн адам үчүн кызылдардын мыйзамы алдында жооп берүүгө тийиш. Ал андан эч жакка качып кутула албайт. Бул багытта да зона тар дүйнө экенин билгизип турбайбы? Айрым учурда өлүмгө низ багып, эки адамдын бычакка чыкканы адамдардын көз алдында өтпөй, көздөн далбоо жерде өтүшү толук ыктымал. Бирок лагердик түшүнүк боюнча өз кылганыңды кызылдардын алдында моюнга алганың абзел. Анткени сен кандай опурталдуу ишке бет алганыңды билгенсиң. Эч ким сени мажбурлаган эмес. Кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамы боюнча ар бир киши өзү үчүн жооп берет. Дагы бир олуттуу себеби эч качан братваны страдать этирип кыйноого дуушар кылбашы керек. Кызылдар күнөөкөрдү табыш үчүн баардык иштерди жасашат. Зонада канча миң киши болсун, билим калтырбай түп көтөртө плацда кесинен тик сааттар бою тургузуп коет. Жатаканаларда тинтүү жүргүзүлөт, ломка башталат, изолятор тартип бузуучуларга жыкталат. Колониянын сырт дарбазасы ачылып, тишине чейин куралданышкан, колдоруна резинка сойылдарын кыса кармашкан, ок өтпөс желекке кийишкен аскерлер киришет. Мына ушундай окуяны болтурбаш үчүн бир гана тыянак өлүмгө себепкер болгон зек алга чыгып, күнөөсүн моюнга алышы абзел. Бөлөк арга жок. Ал дагындай абалга дуушар болгон качан аргасыздан пресс-катаны карап берүүгө кызылдарга макулдугун берген. Аммо бул чөйлөр эмнени билип коюптур? Колунда бийлиги бар күчтүүлөрдүн таманын жалоого даяр. Качандын жини келгенинин бир себеби камерадагылардын назары бир кишиге, Рысбекке бурулганында. Ага канчалык көңүл бурулгандай эмне кылып ийиптир? Көп болсо мойнуна таңуулаган күнөөнү көгөрүп албай, эчен сыноо менттердин подпрессинен кийин эми качан башкарган пресс-катага келгенинеби? Не жанадан бери технична күч колдонбой астыртан басым жасаса да суроого тайманбай жооп берип, атүгүл үстүндө матрасы жок жалаңтактын арасына учкан куштай жеңил каргап барып, аны тооппой жатып калганынабы? Эмнесине эртемсек? Мына бул тоозунан кете элек жаш бала. Кылмыш дүйнөсү деген деңизди кечмек түгүл, анын жээктен урган чапатасын чындап сезилектир. Талай көк жалдар сынган кордукка чыдабай келип болсо, кылмыш дүйнөсү короновать этип ишенич берген мыйзамдагы уурлар да кызылдар тарабынан өтө качканын лебетке барып келген бродягалардан угуп жүрбөйбү? Алардын жанында чымыр көрүнгөн, денесинин бир жеринде тырыгы жок, чыныгы ломканы башынан өткөрө элек жүзүн урданган мугу жаш бала эмне болуп кетиптир? Эмнесине таянат ия? Спорт менен машыккандар көп болсо, камгактай жеңил басканынан кыймылдаган сайын тула бойдун булчуңдарынын бири-бирин туура кансыган кыймылынан көрүнүп турбайбы? Төбөсүнө кен киринте уруп, камеранын сыз астанасына жаткыра турса, дурус болор эле. Сабыр кыла турайын. Азырынча анын соккусунан кийин баш көтөргөн киши бул элек. Кылмыш дүйнөсүнүн илгертен келаткан мыйзамы боюнча кимди гана болбосун себепсиз сындырууга болбойт. Основание, негиз таап, анан ломканы иш жүзүнө ашырса болот. Ал үчүн зацепка, илимчек табыш керек. Сынгандан кийин деле ошол селсаяк бул камеранын пресс-ката экенин билбеген бойдон калышы негиздүү. Болбосо 212 камеранын пресс-ката экендиги братвага билинчү болсо, качандын да анын ашыналарынын да ишмалдасы чыгат. Мындай абалда бул катаны менттер түрмөдөн этапка алып чыгып кетүүдөн бөлөк айласы калбайт. Жогоркудай жагдайды селсаяктар хата чачырады же орусча хату вычислили деп коюшат. Мындайды башка салбасын, анда качанга өмүр бою волядан да, зонадан да жашоо жок. Баардык жерде аны өлүм гана сагаалайт. Ушуларды да ойлоп алып, качандын кыжыры ашып ташат. Артка кайтууга жол жок. Эми ага баары бир Кумулской деген атага жабышкан, канча жашырба акыры билинбей койбойт. Мугу жанындагы 14 чөйнүн оозунан өмүр өткөнчө сөз чыкпайт деп кантип айтасың? Кыйын, абдан кыйын. Эмне болсо ошол болсун. 2 жыл ичинде бул ката эчен карышкыларды сындырып, койдон жууш маңыроо кылды. Абженкага эле канчасы кетти. Бир ирет сынгандан кийин адамдын бутуна турмага кыйын. Ал башын өйдө көтөрүп, сүйлөй албай, достоинияларга эл катарынан чыгып калат. Тең катарда туруп, бөлөк селсаяктар менен сүйлөшүүгө, кол беришүүгө укугу жок. Бир сынгандан кийин ага таңууланып жаткан күнөөнү моюнга албай коюуга чарасы барбы? Айырмасы кайсы? Кайсы күнөөнү болсо да алат. Ал адам катары сынды. Ал обиженный, непутевый. Мына пресс-катага кире турган үй кашкалардын тагдыры
Качан Рыспектин ар бир кыймылынан көзүн албай мелтейет. Ал түшүндү. Рыспек айтканынан кайтпаган Көкбет анын ар жак бер жагына чыгып сурамжылап, технично сөздөн илип, акыры бир сөзгө такап, кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамдарына шек келтирген киши катары күнөөлөп, шаштысын кетирип сындырууга Рыспек көнө койбойт. Өтө кайраттуу, буш этип койбогон жигит. Мындайларды сындыруунун кеңири колдонулган жолу бар. Ал уртукмукка алуу, этти эле бир илимчек таап кол салуу, андан аркасын иштин жүрүшү көргөзөт. Эрки бошураак болсо, көзгү жалбырактай дирилдеп багынып берет. Атүгүл коркконунан сөздөн жаңыла берип, өзүнүн күнөөсүн көбөйтүп алат. Эти оорубаган жан жок, кара күчкө салыш керек. Рыспек жаагын таза кырынып, сакал олчу аспапты болоту менен таза жууп, ордурдуна коюп, эми мойнуна, билектерине суу жүгүртө аяктап калган. Рыспек беле, атың. Эмне, камерадагыларды тубик болсун деп атасыңбы? Жердин баарын суу кылдың. Канчалык ички кыжырын билгизбейин десе да, үстүн керди бырышкан тейинде тиртилдей баштаган, дөбөттөй ырылдаган ачуулуу добуш кошулуп, Рыспекти жал тарткынкаратууга аргасыз кылды. Экөөнүн көздөрү бир ирмемде чагылыша түштү. Көз учкундар айнекти тешип өтүп тийген күн нурундай чачырап, ондогон, жүздөгөн сыныктарга бөлүнүп кеткен өңгү, бет алдындагы өзүнө жабалактап тигилген 15 киши ымыр-чымыр. Бу жерде ооз ачтырууга убакыт берилбестиги Рыспекке белгилүү болду. Анткени жарданып тура калышкан 15 кишинин өң кебетелеринен эле ага ырайым болбостугу таптайын. Ушуну бышыктагысы келген сымак туш-туштан аткан таштардай ачуу сөздөргө камеранын ичи толуп чыкты. Эсине келтирип коюш керек. Мунун орду Парашанын жанында. Туура айтасың, мунун стойлосун көргөзүп коелу. Эмне керсейесиң? Кызылдарга таянып жатасыңбы? Бул жөнөкөй жолдон эмес, айтты койду дебегиле, мунун куйругу бар. Аха-ха-ха. Балким, милициянын капитаны болуп жүрбөсүн. Мен эми тааныдым. Кирпичныйда мен жашаган жерде дал ушундай бирөө бар болчу. Соккула, братва. Анын эмнесине карап турасыңар? Соккула. Кулак түптөн ары берип кал аны. Качандын муштуму тийгичекти өлдү да бу. Мадрабаш. Ха-ха-ха. Ну, что? Приехал, братишка. Оңой дедиң беле, братваны. Азыр энчиңди аласың. Кумовскойлорго орун жок бу жерде. Эмне, сууртап алдыңбы? Жооп бербейсиңби? Жооп берүү керек. Мүмкүн болушунча убакытты созуусу ажеп. Антпесе камеранын тагдыры, антпесе камеранын тардыгы бир эсеп. Тигилер 15-өө, ал жалгыз. Камеранын тардыгын ушундан бил. 15 киши жарданып тура калышканда, ортолорунда жылчык калбай бүтөлүп, ансыз деле болор-болбос Решка тараптан түшкөн жарыкка орун жоктой камеранын ичи күйгүндөнө түштү. Сол жагында сыртка чыгуучу эшик, алда бек бир кадам аралыкта. Бөлөк бош, аянт жок. Камеранын төрүнө Решка тарапка өтүп кетсе болчудай, бирок ал жакты шыкыраган карагайлардай тосуп турган сел-саяктарды кантет. Ал миң күчтүү болбосун тар камера деген тар камера. Аны 15 киши заматтын ортосунда будалап жиберишет. Сайда саны табылбай калат. Ага бир айла атайлап убакытты созулуу. Эртедир-кечтир ага чабуул жасалат. Ошондо калтаарбай туруп, үстөкү бостоп таамай соккулар менен бет алдын тазалап, анан тополоңдон пайдаланып, топ кишинин артына өтүп кетүүсү зарыл. Көпчүлүк бири-бирин ыкыстатып, сен ур, мен ур деп турушкан ишенимсиз абалынан да пайдалануусу абзел. Ошол эле учурда тажрыйбасы бол спортсменге таандык интуиция менен ага биринчи кол сала турган кишини багамдап сокку кайтаруу. Бир эле учурда ага бир нече сокку жаашы ыктымал. Мына ошого сак болуу. Өз убагында буйтап керектүү учурда арттагылар жапшырыла түшкүдөй сокку берүү. 15 кишиден куралган топту сестенбей туруп, бир кишидей кабыл алуу. Чыгыштын Байыркадан келаткан жеке-мечеке урушунун негизги жоболорунун бири эсимде. Анда мындай делинет: каршы келген адамдардын санына карап иш кылба. Канчалык көп болсо да, аларды бир кишидей туюп, ошондой эле аларды өзүңдөн ажыратып карабай, тыгыз биримдикте кароону унутпа. Качан? Үнү өкүм чыкты Рыспектин. Бул эмне деген беспределиңер? Основаниясы жок да иш болобу? Беспредел дейсиңби? Үнү күркүрөдү Качандын. Эмне деп атканыңды билесиңби сен? Менттер гана жүргүзөт беспределди. Сен бизди ким деп ойлоп жатасың? Сага азыр беспределди көргөзөм. Өзүн карай жылган Качанды көрүп, иштин оңбогондой жакка жылганын тойду Рыспек. Алгачкы соккуну Качан жасайт көрүнөт. Мына, азыр муштайт Качан. Андан аркы окуя күтүүсүздөн
түп тамырынан өзгөрдү. Эки колун төмөн түшүргөн дейинде коргонуусуз турган Рысбекти бет талаштыра коюп алды. Качан бул анын көз ачып жумган тездикте ээк талаштыра адамды сулуп чыга турган атактуу соккусу болчу. Анын кубаттуулугунан эч качан өзү шек саноочу эмес. Анын үстүнө баядан берки кыжыры ашып ташыган ич күтүсү көөдөнөн кызып, андан кубаттуу толкун катары барскандай муштумуна берилген. Шилтенген бул муштумдан Рысбек кулуп калмак эмес. Бирок муштум мелденген бутасына жете элек орто жолдон бөөдөн түпкүрүндөгү чыңалган ич туйгусу менен аны илгиртпей сезип, соккудан бүйтэй берген Рысбек мындай абалда бут менен эмес, колдун ыңгайлуу экенин күн мурунтан түшүнүп, саал эңкей берип, муштуму дал тийбей күү менен өзүнө утурлай берген Качандын ачуудан улам жүлжүйүп кеткен көздөрүн, кымтылган эриндерин карайгы чолуп, төмөндөн жогору ээк талаштыра оң колу менен берип калды. Бокстагы татаал оор сокку хук. Сокку ушунчалык тездикте байкоосуздан берилгендиктен анын үстүнө жардам турушкандар да байкоого үлгүрүшкөн жок. Оор сокку жеген Качандын башы артка чабыла берерде Рысбек сол октасына кыная өзү сүйгөн каратенин ыкмасы оң бутунун кырын асмандата душманынын бетине 5-6 рет сокку жиберди. Оңбогондой соккуларды алган Качан эсин жоюуга алы келбей, өлүктөн бетер артына камералаштарынын колдоруна кулады. Аны карап калган чөөлөр эсине келгиче суу агуучу түтүктүн катарында узатасынан кеткен наранын үстүн кабатына Рысбектин колу тийип тиелекте денеси бир карыгып чыгып кетти. Андан аркылуу кыянын жүрүшү астын үстүн чакчылекей кудуңчаң болуп кетти. Эс учу жок шылкылдаган башчысын таштай салышып, баарысы Рысбекке умтулушту. Сука деген доош кимдин оозунан чыкты, аны байкоого чамасы келген жок Рысбектин. Ал каалаганына жетти. Тепсенди да калбай ачыкка чыкты. Бираз камера тар, болсага рентгиче балбандар жекеме-жекеге чыкчу килем эмес. Колунан эмне келет? Ал тагдырдын капсалаңдуу буйругун ошону менен бирге Трескатанын чөөлөрүнүн ага таңууланган урушун аргасыз кабыл алды. Бир нече соккуну жеген Качан мүрт кеттиби, кеткен жокпу, аны ким билсин. Бирок башчысынан ажыраган 14 киши камеранын башынан аягына топурак чуркап жүрүшөт. Мына жана жылмайыңкы тартып сулуу чумак көрүнгөн Сашанын өңү жини келгенден кызарып татарып бузула түшүптүр. Анысы жуумакка кылган аракетиби кара күчкө оң уртунан жылмая төмөндөн колун жогорусуна тез-тез сүйлөйт. Рысбек чегилип изден кетип калды. Түшсөң сүйлөшөлү, шашпай, душевный сүйлөшөлү. Көрсө Сашанын Рысбекти сөзгө тартканы бекеринен эмес тура, алаксытып жатыптыр. Рысбек бир экермемде өзү турган наранын камеранын төрүнө решкага такалган тушунан чөөлөрдүн экөө чыгып келатканын байкады. Аларга бир аттап жетип, кулак түпкө бир тээп, тигил болсо кулагын колу менен баскан бойдон жерге төбөсү сайылып, экинчисин төбөдөн ары муштумдун сырты менен урганда наранын кырын ыкчыган колдорун кое берип, төмөн сүртүүгө кулатууга аргасыз кылган кыймыл анчалык чоң күчтү талап кылган жок. Коркунуч таптакыр бөлөк жагдайда болушу ыктымал. Анын ойлогонундай болуп чыкты. Бир эле мезгилде 3 кишисинен ажыраган топ наркы-терки сүрдүгүшө олку-солку боло түшкөндө катуу сүйлөгөн Сашанын буйругу чыкты. Сүйрөп түшкүлө, анын эмнесине карап турасыңар? Жалгыз немени? Баарыңар бир учурда жабылгыла, болгула, тез. Сүрмө топ алтоо калды. Ашып кетсе 1-2 көз ирмемге, анан башталды. Тактап айтканда, ички кыжыр менен арыйне ортодо уш чыгара, баары бир кишидей баштарын бура, эки бутун талтайта, аскага камалган аркардай кабагын түшүрө, эки колун чыканагынан бүгө, чыгыштын байыркы уруш искусствосунун уруш абалында турган жаш чычпактай жигитке карай туш-туштан сандаган колдор деңиз чаянынын буттарындай сунулду. Жалгыз кишиге кол салууга батынган бул ырайымсыз көрүнүш болчу. Жүрөксүп калтаарыбады Рысбек. Бирок өзүнө тарбалаңдап сунулган колдордун торуна түшсө эмне болоорун ойлогондо денесине кубаттуу ток жүргүзгөндөй жийиркеничтүү сезимден азат бою дүркүрөп кетти. Кайратына таандык бир эрк менен ички бул туюмун кан булгандай басып таштап, төмөндөн жогору карай өзүнө тушталган манжалардын ачылып жумулуп колго түшсө, аеосуз мыжый турган кылык сыбыр кайратына таандык бир эрк менен ички бул туюмун кан булгандай басып таштап, төмөндөн жогору карай өзүнө тушталган манжалардын ачылып жумулуп колго түшсө, аеосуз мыжый турган кыбыр-сыбыр кыймылына көз кыйыгын жибере, жек көрүү, карегине каар токтой тиктеди. Ашыкча сарсанаасы жок
жеп ичкенди, курсагын тоюндуруштан бөлөктү билбеген бул сүрмө топко тиешелүү колдор көбүнесе булчуңдуу, күч-кубатка жык болгон. Кыйын болсоң буй тапкыр, арасынан тырмагынан баштап колтугуна чейин кара түк баскан жоон, узун кол көз көрүнөт. Колдун ээси качандай бойлуу, мурдунун учу жырткыч куштукуна түспөлдөш ийри, бет чүкөсүнүн бөлүгүн калың түк каптаган. Ызырынган сыяктуу түр, бели кыйшайган, жука эриндери калың кара түктөн көзгө илинер илинбес. Жаагын калың кара түк каптаса да, оң жакка ууртуна чукул жерде жарым айдай ийрилген тырык абайлап караган кишиге агарып байкалат. Кашы да капкара, коюу, жылтыр, көзүнө жакын орношкон. Узун жаактуу бул кавказдыктын көз чанагы ичкерге орношуптур. Кишини караганда карачыгы тереңдеги кудук көзүндөй муздак жалтырайт. Бийик асканы чекесинен туңуюкту карай салганда кандай жүрөгүң шуудей түшсө, дал ошондой көз карашы суук. Мына бу кавказдыктын түрү. Мына ушул көңүлдөгү болжолго алынып, сүрмө топко таарысы да бою ашкере коркуйган кавказдык эч качан сестенбей, колдорунун узундугуна салып, башкаларчылап азыр Шөголь, колго бир тиерсиң, ошондо алсыз күчтөй алдыма басып кыңылдаган. Андан көрө бери кел дейм деп өзүнө өзү дем берип, иштене сүйлөгөндөрдөн айырмаланып, бир өзгөчө үн катпас тажаалык менен өзүнө биринчи болуп кол салаарынан түк шектенбей турду Рысбек. Ошону менен бирге бул коркунучтуу душманынан эртелеп кутулуу анын бирден-бир милдети экенин сезди. Рысбек ушул 30га чыкпаган жигит курагына чейин кечеде болсун же зал жык-жыйма толгон 4 чарчы реңкте болсун же түндөсү кечки жарыктары төгүлгөн Бишкекти аралап жүрө келатканында алдыманды, артыманды ызылдап кыйкырышкан тентек топторго да кез болгон. Талай каймашууларды башынан өткөрдү. 4 чарчы реңктин ортосунда бирдей тең салмактагы атаандаштарынын ар бир кыймылын жаза кетирбей тиктеп, белгиленген убакытка чейин кармашуу өзүнчө. Ал эми сыртынан кулпу менен бекилген 4 чарчы реңк сыяктуу тар камеранын ичинде жалгыз өзүн жаалганган топ менен кездешүү бир башка кеп. Ашыкча ойлонуу артыкташ, ал күч-күчтөйт, тескерисинче алсыратып, керексиз, чалдык үйдө эсепсиз ойлордон алыс болушу зарыл. Мындай жерде эң башкысы сезгичтик, душманыңдын кыймылын өмүрүңдөн түйүп, абы-дегиче сокку берүү. Каршылаштарыңдын көптүгүн эсепке албай, жалгызың бир кишидей өзүң менен бирдикте кара. Урушто искусствонун эң жогорку чеберчилик баскычында тургандай кылдат туюу. Сырткы катмар баардык адамдарга мүнөздүү, сезүү, интуиция жөндөмдүүлүгүнөн тышкары, ички катмар көз ачык болжолунда сезүү ишкысы күчтүү болууга тийиш. Адамдын ички көзү эгеликтеги кыймылдын баки жогун илгиртпей умурунтан көрүп, ошого жараша ылдам жыйынтык чыгарылып, ал булчуңдардын иштешине, кыймылдардын октой учкул тездигине, көзгө таар мергендей тактыкка багытталышы керек. Кавказдыктын кудук түбүндөгү суудай күмүрт жылтыраган карачыгы баштапкыдан жалт эте күйгөн сымак, ошого удаа куу шийиндүү болсо да жоон, узун колдорун илгери суна, денеси обдула түшкөнүн көрө сала, оюнан мурда сезим жөндөмү алга озо. Рысбектин кроссовка кийген бутунун кыры Кавказдын ээк астына удаа кадала түшүп, эч ким аны байкоого үлгүрө электе муштумдун сырты менен төбөдөн ары өзгөчө ыкма менен берип калууга үлгүрдү. Рысбек канчалык тиш арасынан ызырынып, сөгүнүп, коркуткан үндөр аралаш жаңырбасын кулакка ох деген тупуюктан угулган, тарыс кыйналып кысталып чыккан кавказдыктын үнү жетти. Бул тапта ууртунан кан жылжыган ал синдириктей балка менен төбөдөн ургандай оор сокко эс акылын эңдиретип, тизеси бүгүлүп, туш-тушунан курчаган элдин таман астына шылтыйып баратат. Сүрмө топтундай колсуздан болуп кеткен бул окуяга көпчүлүгү аң-таң болсо, аяк-биягын карантканча Рысбек үчүн бул көз ирмемдей убакыт жетиштүү болчу. Төбөсүн чыкка тийгизбейин деп дайыма эңилип жүрүүгө туура келгендиктен, ошол калыбында балтырларын чыңалта, ийкемдүү кыймыл-аракет курчатпай, өз турган жердин каршысындагы нарыга куштай учуп өттү. Эми кечиктирүүгө эч мүмкүн эмес. Аял-буялга келип, эл эсине келгече Рысбек саал эңкейгендейинде ага аргасыздан далысын салып калган сүрмө топ косогон жогун көтөрүп, эч коргонуусуз абалда турушкан ийиндерге баштарга топ тепкендей топулдатып тепти. Сырттан караганда Рысбектин соккулары жеңил көрүнгөнү менен, чындыгында көзгө илишпеген бул кыймылдар өздөрүнүн таамайлыгы,
эздиге ырайымсыздык менен бүлгүн түшүрдү. Онтогон үндөр, кыйкырык менен коштолгон кымкыштоолор, таш бетонго кулап түшкөн денелердин доошу, сопкулар ушунчалык туш келди жерге эмес, өзүрө турган таалуу жерлерге тийгендиктен көпчүлүгү эс уштарын жоготуу жерде боортуктап, жаагынан куюлган канды сүртүүгө чолоолору жок. Проспекттин колдору, буттары бирдей иштейт. Кээде гана өзүнө дем бериштин максаты бир чети дем алуусун ордотпош үчүн айрым сопкуларын жапан ышыктын тунжарган доошундай кыйкырык менен коштойт. Сүрмө топ тар камеранын ичинде удургуп алдастады. Туш келген денелерге чалынышты. Биртике баш көтөрө калган эле жогорудан ырайымсыз соккулат, көздөрү караңгылайт, кулак саңылдайт, тоңбуюкка учуп бараткандай мээси тумандайт, шылкылайт ордунда. Же желкеси, не жүзү менен наранын кырын былч сүзүп улайт. Соккуларга жараша ар кимисинин кулаганы бөлөкчө, кыйкырык, өкүрүк, онтоолор күчөй баштады. Кудай атообо, сырттан бир дабыш жок. Адатта менттер камеранын ичин глазоктон тыным алдырбай бакылдап, биртике шыгыш чыкса жетип келишчү эмес беле. Кимдир Продолдагы түрмөдагы өлүү уйкуга кеткен сыңары ар бирине уктатуучу дарыны тамагына кошуп ичирип, бөөштүп, жалгыз гана ушул камерада жашоо өкүн сүрүп, жана аяшпаган кармашуу жүрүп жаткандай. Кийин билди Рысбек, мунун баары ал келеликтен мурун даярдалып, менттерге эскертүү берилгенин. Пресс-хатага баш ийбеген Селсаякты алып кирдиби? Демек, ломка башталат. Муну баары билишет. Качан несознанкада жүргөн адамдын жүрөгүнүн сары суусун алынып, жүзү күзгү жалбырактай саргайып, адамдыга бири тамандардын алдында тебеленип бырчыланат. Ошондо чекит коюлат ломкага. Бир Селсаяк сынды, не Абишенкага, не Кумовской хатага кетет. Кандай жагдайда сынганына жараша. Эми ал достойныйлардын арасына бармага кыйын, өзүн өзү актоо кыйындыкка турат. Анткени түрмө боюнча объява жасалат. Балача Селсаяк Кумовской экен, бир ая тие бербегиле. Момундай күнөөлөрү бар экен. Кызылдарга волейдан эле агент болуп, братпаны сатып жүргөн имиш. Мына ушундай. Таяктын уусуна чыдабаган Селсаяк акыркы бири тебеленип, шымышып ырылып, толук атка калбас үчүн жанын үрөйт. Пресс-хата таккан күнөөлөрдү бүтүндөй мойнуна алат. Башкача айтканда, өзү жасалган иштерди өзүнө алууга аргасыз болот. Мына ушунда гана пресс-хата өз максатына жетет. Ал эми азыр эмне болуп кетти? Рысбек деген шумдукка өзү уямасын келтирбей, пресс-хатынын тымтырак айынчылары бийди го. Жеткенчиге оператист турбайбы? Эми эмне болот? Колдорунан эмне келет? Пресс-хатанын жашоочуларын токмоктоп туруп, Рысбек бу жерден баса берсе, бир жөн эмеспи? Пресс-хата тууралуу түрмөгө баштан аяк угулбайбы? Ушу кезге чейин жашыруун иштеп келген Кумовской ордунда ушундай кыянатчылык ыкма менен иштеп келген кызылдардын да бет ачылбайбы? Түрмөдө бунт чыгып кетиши ыктымал. Пресс-хатанын иши тууралуу жын билинбей ортодо калыш керек болчу. Эми ачыкка чыгат. Аны ачыкка мына бу Рысбек аттуу жигит чыгарат. Аны камерага киргенде эле сындырып, оозун басып, абийирин тепселеп, болгон күнөөнү мойнуна үйүп коюш керек эмес беле? Андан кийин кимдин алдына барса дагы анын бир кебине братва ишенмек эмес. Раскладканы бере албай калмак. Аргасы түгөнгөндө көп жолдордун бирин тандап алмак. Не кызылдарга иштеп кетмек, не намыска чыдабаса муну өлмөк. Анын кийинки тагдыры менен пресс-хатанын иши болмок эмес. Кийинки курмандыгын күткөн жырткыч кейиптенип, кызылдар удаление кылган даамдуу тамак аштарды ичип жеп, ураган жөптөн чегип, чардап коюп, пресс-хата жата бермек. Алардын түзгөн жашоо иш планын могул Рысбек ойрон кылбадыбы? Токтотуу керек, кандай болсо дагы. Бирок кантип. Рысбек болсо жел тегиреминден бетер эки колу, эки буту тынымсыз иштеп, бир нарадан экинчи нарага секирип, бутунун учу араң илингендей жерлер асмандын бозомок шекинге урлозгон темир торлуу терезеге жабыша калып, андан кайра нара эшик жакка сүрүлө берген топту байкоого үлгүрүп, топ бойдо сая кууган карышкырдай, ооздогу айланасы бетондон тосулган даараткананын дубал сымагына өтүп, аяосуз талкалады жоосун. Рысбектин кыймылдары камеранын ичинде канатсыз учуп жүргөндөй элес калтырат. Рысбекке каршылык көрсөтүүнү тим кой, ар ким өз жандарын сактоонун аракетинде. Камерадагылар наркы терки сүрүлдү. Жартысынан көбү оозу жагы чулчуюп, кээ бири сынган колун акырегин басып боздуп, тишин качырата сөгүнүп, баштар, мурундар жарылып, наралар, дубалдардын беттери астынага кызыл ала кан чачыраган. Аял болбосун сездиби? Өз ара бирдиктүүлүктү, уят-сыйытты жыйыштырып коюп, бирден экиден биринчи кабат наралардын астына тыгылышып, качып кире башташты. Кымкуу бирин бири тепсеп, түрткүлөшүп,
Бор токтошуп, сопкулар ага жетпесе деле баштарын калкалашып, астыңкы наралардан орун талашып жөөлөшкөн эл ушундай арга гана жанын сактап калаарын билиштиби, сопку тийип тийбесе деле жерге жабыша калышып, өң-бүңдөп бурч-бурчтарга жашынгандар бар. Аздан кийин баары бүттү. Тактап айтканда, тынчыды. Ийин-ийиндерине кире качкан эшек курттардай болушуп, орто, ийин, сүйлөшкөн үндөр жок. Оор дем алган, кыңкыстап онтогон жүткүргөн үндөр алмашты. Эки кабат наралар дубалга такаган ортодогу бош аянт эшикке чейин уруш бүткөндөн кийинки талааны элестетет. Оор жарадарлар гана жатат ортодо. Качан менен Кавказдык чалкасынан жатат. Көйнөгүнүн бүчүлүгү чечилип, түктүү төшү бирде өйдө бирде ылдыйт түшө дем алып, көкүрөгү кырылдайт, мойнуна чейин кара сакал баскан жаагы мурункудан эки эсе узарып кеткендей абалда. Карарган оозу сүйрү коондун элесин көз алдыга тарткан сабак үмүрөйөт. Бул мынчалык оозунун аңырайт ачуусуна эмне себеп? Шору каткырдын жаагы соккуга чыдабай сынып кеткен тура. Ээги шалкыйып, көкүрөгү тушка чукул жатат. Оозун жабууга шай жок. Качан кырынан жатат. Бетине карай жиберилген 5-6 бүттүн соккусу өң түс белен тааныгыс кылып өзгөртүптүр. Бети тулуптай, шишиктен көзү ачылбайт, колдору кыбырайт. Кыбыраганда колунан эмне келет, турганда эмне пайда? Сүрөөсүндө ыкчыл, кайрат мол Рысбектин төбөсүнө уш жеш үчүнбү? Колдору кыбырайт, оор дем алат. Бөлөк эчтеме сыз астанада суналып жата турууну ылайык көрдү окшойт. Бир маалда үн чыкты, кыңкыстаган. Качан баш көтөрдү. Кан жошулуп катып калган, тулуптай шишиген түрү тири шумдук. Ошентсе да кайрат жыйнап, ичиндеги бир сөздү айтып калайын деди көрүнөт. Мурдунан кеңил жери сынганбы, доошо кинкилдеп чыкты. Сени баары бир сындырышат. Ушул айтканымды эсиңе түйүп кой, сындаган киши болбойт. Мен да сендей укчал болчумун, мени да сындырышты. Ох, сукалар, бул жерден сындасаң, анда лебиттен сындырышат. Өлүп гана кутулууга болот ломкадан. Ох, ушундай эмеси. Астараак коюуга дарманы жетпедиби? Сөз акырында качандын башы бетон астанага тарс тийди. Өлөгөн чыгарган жок качан. Адам эмеспи? Сертей түштү эрксизден Рысбек. Көз алдынан апасы учуп өттү. Бул жарык дүйнөгө көз ачкандан тартып, өң түс бөлү карегине катып калган апасы кадимкисиндей уурул баса баштаган башына ак жоолугун делбирете салынып, жел соккон жалбырактай дирилдеп, түрмөнүн оозунда ыйлап турган кебетеси. Акыркы жолу Рысбектин колун артка кайрып, түрмө машинеге салып жатышканда карегине жүрөгүнө сактап калган сүрөт ушул. Рысбектин мурдунан козголуп алган жүрөгү «Апа!» деп эрксизден чыңкырып алгансыды. Өзүм азыр басмарлоого аракет кылган кыйноочуларынын үстүнөн ээ болгон жеңүүчү катарында эмес, баш көтөрүп сүйлөгөн качандын сөзүнөн, анан көз жашын көрдүбаны узатып турган апасынын элеси бет алдына тартынып түшкөндөн уланбы, бир тике шайманы бошой түшкөндөй. Чын эле жер үстүндө ак-караны таразалай турган акыйкат мыйзам жокпу? Анын тагдырын бир уч адамдар гана чечип коебу? Анын келечек тууралуу ой жүгүрткөн максаты, кыял, ой үмүт, тилеги менен эч ким эсептешпейби? Адамды күнөөсүз болсо деле сөзсүз түрдө сындыруу керекпи? Анда бул туман арасында калган эмне деген өлкө, эмне деген мыйзам? Бир уч тотун кызыкчылыгын өздөгөн. О, Кудай-ай, мени астыда эмне деген тагдыр мүшкүлү күтүп турат? Маңдайына жазылган жазуубу? Андай болсо, кадам сайын жолдон тоскон мүшкүлүккө өмүрдүн канчалык зарылчылыгы бар? Өлүп тынса, тим калышабы булар? Же өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, аны жаманатталай беришер бекен? Балки жаштык мастыкка салып, ким бирөөнүн жолун туурасынан кесип өтүп, кайсы бирөөлөрдүн эркин дем алып жашоосуна кедерги болгондур. Кайсы жерден кедерги болду экен? Кимдерге? Кантип? Жогоркудай сансыз суроолор жүрөгүн өйт Рысбектин, көбүнө жооп таба албайт. Ушул маалда коридор менен байланыштырып турган камеранын эшиги тараптан шарпа болду. Кулакка илинер илинкис эшиктин баклоочу тешиги глазоктон кимдир бирөө камеранын ичин карап турган. Камеранын ичиндеги урулдак-чурулдак басаңдап калганынан улам окуянын жыйынтыгынан кабар алууга ары жактан шырпалтырбай басып келген мент болчу. Калгандары нараап, алакандарын ышкылашып, окуянын аягы эмне менен бүтөөрүнөн шектенишпесе да, ичтеринен кыпылдап араак турушкан. Бул камерага кирген киши соочукчу эмес, чөөлөрдү эсепке албаганда, ырас алардын катары да жаңыланып турчу. Менттерге эмне? Түрмөнүн күндөлүк кирди чыгып турмуштан тажап бүтүшкөн. Адаттан тышкары иш болсо, кулактарын түрө калышат.
дене туртады чымыр, көз карашы сүрдүү. Түрмөнүн астанасын тамандары менен кебелбей ишенимдүү баскан жаш жигитти пресс-хатага жаап салгандарынан бери 1 сааттан узагыраак убакыт өттү. Качан деген зөөкүр ичак жаш баланы уйпалап таштагандыр. Жана кыйкырык чуулдак чыкпады беле. Эмнегедир бөлөк күндөрдөн айырмаланып, камеранын ичиндегилер жарыша чуулдашкан. Эмнеси болсо да Рысбекти сындырып бүтүштү көрүнөт. Чейрек сааттан бери камера жымжырт. Глазокко өңүлгөн мент калдастай түштү. Көргөн көзүнө ишенбей, мына тамаша. Рысбек аттуу жигит тээ төрдө решкага тушташ үстүңкү нарыдан буттарын саламдатып жалгыз отурат. Менттин карегине чалдыкканы ушул болду. Башкалары кайда кетти? Камеранын ичинде өзүн кожоюн катары сезген Качан кайда? Камеранын бурчундагы темир үстөлгө өбүктөп, биринекиси Волянын бир үзүңүнөн канаат алгысы келгендей сыртты караган темир торлуу терезеге тушташ дубалга жөлөнүшсө, жайма-жай тамекилерин ооздон түшүрбөй бурулдатышып, 5-6сы чогулуп дамин ойноп, калгандары аларды тегеректеп, кайбири гана нарыларында колдорун желкесине алып сүналышып жатышчу эмес беле. Бири да жок. Кайдан жайдан пайда болгон бир сыйкырчынын оозунан сүф деген келеметтүү сөз чыга электе. Качан баш болгон 15 киши заматтын ортосунда чымын-чиркейге айланып, наристе баланын муштуму баткыдай көзүнөктөрдөн эркиндикти көздөй бези качып, камера ээн калып жымжырт. Жок, шарпа угулду. Үзүлүп чыккан кыңкы сомтоо, жаны кейиген үн аралаш. Баштагыдан бетер алдастаган мен өз жанагын тегерете, бут учуна тура калып, Глазоктун камеранын ишин тинте карады. Ой, деди эмне? Камеранын булагасынан төрүнө чейин кызыл жаян кан, бир жагы ыптасына оолдарылган дейинде дүң күйүп Качан жатат. Өлүүбү, тирүүбү? Арыраакта чалкасынан түшкөн камыгында орангутандыкындай узун колдорун жансыз шалдайтып чечен жатат. Онтоолор нарылардын астыларынан чугулда окуй күн түк калтырбай жанчып салган тура. Деги Рысбек деген неме? Уркуйган тизелер, колдордун болор-болбос учтары көрүнөт нары астынан. Корголуп кире качкан бең, мына бу түгөттөр. Башы көздөрүн жарып салаарда жан айнасы кылып ийиндерине кире качкан келемиштердей корголуп калышкан го. Мына сага күч атасын тааныбайт деген ушууда. Болбосо далайлардын белин мертилткен Качан, мына бул аюу дегенди билбеген чечен, булардын жанында топурап жүрүшкөн баш кесер жан жөкөрлөр эмне деген суолуштар эле. Акыры кабыла турган кишиге кабылган экенсиңер да. Нечен кишинин убалына калып жексур болдуңар эле. Акыр түбү өз этчиңерди алыпсыңар. Түйята балжа-булжа кылып усту кантап таштаган го. Такыр укмуш неме го болду? Рысбек боксерго же карате менен машыккан түгөтпү? Мобо жерде жаткан экөө эмне кыймылдабайт? Өлтүрө сокконбу? Тыны жок. Эми даана ызы-чуу башталып турбайбы? Кой, өйдө жактагыларга эртерээк кабар бериш керек. Сыртынан жымыр көрүнгөн менен кабыргасы кателеккенедей бала көрүнгөнсүгөн көрсө, бар балиенин баары сенде жаткан турбайбы? Рысбек, негизи азамат экенсиң, баш көтөргүс кылып союпсуң. Ай, бирок сени эмне кылышаар экен? Глазоктон шыкалап, Рысбектин жүзүн ойторкадым аныктап көрүүгө чычкысы кайнаган менттин жаңкы ай, бирок сени эмне кылышаар экен деген ички оюнда аюу аралашкан ачуу чындыктын жугу бар эле. Анткени Рысбектин эркин сундурууга багытталган кубаттуу машинанын тетиктери бир кыймылга келгенден кийин жалгыз гана пресс-хата менен аярлап калбасы бышык. Пресс-хатанын тымтыракайы чыкты. Аны булап алга дуушар кылган Рысбекти астында эмне күтүп турат? Ломкага туруштук бере алаар бекен? Адамдын эрки сынбаса, ден соолугу сынат. Өмүрүнө коркунучтуубу? Акыйкаттыктын шамы жарк күйүп, укук коргоочулардын дилине ыйман көрүү кабилети орноп, бошотулсун деген калем учу тийген мөөр басылган кагаз колго тийип, түрмөнүн азаптуу чеңгелинен бир керемет күч аркылуу кутулбаса, Рысбек ломканын жары гана башталган ичен тур сыноосун өтөт. Ансыз болбойт. Себеби жөпчүнүкөй мыйзам коргоочулар жедеп каршы кыла алды. Колунда зор бийлиги бар түрмөнүн аткаруучу чөйрөсү 30га чыгаар-чыкпас турактагы боз жигиттин белин майтарууга кантип кудурети келбесин? Бул түрмө ичендерди көргөн, кан жыттанган түрмө.
глазоктон өзүн аңдып турган ментти көрбөсө да үстү күнарада отурган Рысбек кан тамырына шыргалаң суу жылжып киргенсип эрксизден чиркенип алды. Дал өзүндөй шайкеш келбесе да сырттан анын ар кыймылын көзөмөлгө алып турган мент менен анын ойлору бир жерден чыгып, бир эле учурда бир ойду астында аны эмне күтүп тураарын ойлоп турат. Эх, чиркен, түрмөнүн дубалдарынын катуулугун айт да, калыңдыгын айт. Асмандын чети көрүнгөн боштондукту келкилеп турган темир тор терезенин көзөнөктөрүнүн майдалыгын айт. Кантип, канчалык дарманы бар, канчага чейин туруштук бере алат. Мына бул бири-бирине чапкенедей жабышып, наранын астына кирип корголгон 15 чек сурду убактылуу чөгөлөттү. Ал эми мындан 5-10 эсе арган чөөлөрдүн кабыртусуна аны салып берсе, эмне арга кылат? Кармашат ал. Акыркы деми оозунан чыкканга чейин өз абийиринин жерге тепселбеши үчүн салгылашат. Көптүгүнө салаар тигилер адамдык абийирин тепсетпеш үчүн эмне арга жасоо керек? Карышкан колу душманынын мойнунан чыкпай, үстөк кыбыстык жааган үртектин астында баа этип бакырбай, жүрөгү селт этип чоочубай, кармашта жан бериши зарыл. Чөгөлөп жалынбайт ал. Андан көрө өлгөн артык. Ушул мезгилде ага мезгил да бир ордунда токтоп калгандай туюлат. Алда кайдан чөп башын ыргаткан желге окшоп, бир ой элестери акыл сезимине убай-чубай башпакты. Бала кезинде чоң атасы Акматбай ага Балбай баатыр тууралуу айтып бергени эсинде. Көлөрөөнүнөн чыккан баатырды орустар бутукалына кишен салып, кеген аркылуу Верный шаарына айдап барып, түрмөгө камап, эчен кыйноолорду көрсөткөнүн чоң атасы кей шыралаган каргыл добушу менен айтып бергенин унутпайт. Анда чоң атасы Кайран баатырдын башына уу коргошун сыйпап, тамагына уу кошуп берип кыйнаган тура. Ошондо да талайга чыдаган экен, кыңк этип үн чыгарбай. Акыры мойсоп тынышыптыр желдеттер. О атаң көрө, арман дүйнө деп бир курдай кеп салып бергенинде оор үшкүрүп отуруп калган. Мына кызык, ошол Октябрь революциясына чейинки доор деле орустар тарабынан кысым дайыма жасалып, азыркы түрмөнүн пресс-хатасы ошондо эле жашап келген турбайбы? Пресс-хата эми эмне? Жылаң аяк таманын ташка тилдиртип, баатырды жөө жалаң артынан атчан казак орустар айдап жөнөшсө, анысы аз келгенсип сабашкандыр жол ката. Көк жалдыгынан чыдагандыр баатыр. Рысбектин көз алдына Верныйдын түрмөсүнүн бир камерасында окуй отурган Балбай баатыр элестеди. Ана гүрсүйгөн орустун желдеттери камерага киришти да, бутукулдору атайын кыйноочу олтургучка таңылып коюлган баатырдын башын ылдый желкесинен басып, устара менен чачын тасырайта кырып киришти. Аттын кылындай титиреген кайраттуу чач устарага көнбөй шүүшүн кан кеткендир башынан. Сокудай башын тосуп берген баатыр үндөбөдү. Башынан шүүшүмдөп аккан кан жылжып көзүнө кирсе да, эрдин кымтыган тийде оор дем алып кыңк этпеди. Желдеттер Балбайдын чачын алып өтүшкөн соң, ошону менен ким калчубу? Баатырдын карышкырдай чыдамына эрегишкенсип, эми шара-шара тиленген башына уу коргошунду үстө кубустук сыйпашты. Баатырдын эти темир эместир, эни бою болотко сугарылган эместир. Болгону Саадиси баатыр эрдигинен улам чыдайт эмеспи? Көз караңгылап, кареги чабыр чыккандыр. Уй деген доош ичек боорун араласа да сыртка угулбай, түгөттүү найзаны бет алдына сунтуруп, атка минерлердин көкөтүүсү бир болбогон чырдын айынын мекендештерин сүрөп кууп, ат үстүнө ыргыта сайган эрдигине маашырланган пендечилиги оюна келгендир. Рысбек камеранын эшиги калтырап ачылып жатканын эшитип, селтиди, ойлорунан арылып, башын көтөрдү. Карегинде кирип келаткан караандар баардыгынын колдорунда сороктогон резина сойылдар, белдеринде салпактаган тапанча, жүрөгү кысыла түштү. Ошого да бет алдына калтаруусуз эки кашынын ортосуна озунунан жик түшүрө каардуу тиктеди. Ошол мүнөттөн баштап анын өмүрү чалкешке түшкөнүн билди. Жерде жаткан караандарга көңүл бурбастан аттап каттаган аскер кийимчен караандар аны көздөй келатышат. 3 күн. Орто бойлуу, жапалдаш деп айтууга болбойт. Бир чети бул анын сымбаттуу мүчөсүнөн улам болуш керек. Сымбаттуулукту ар ким ар кандай түшүнөт. Кайбир адамдын жүзү мумурап, болтоюңку, денеси борбоң келет. Бирок сөөк түзүлүшү сындуу болгондуктан болуш керек. Кандай кийим кийсе да чытырап, көркү чыгып,
өзүңө жарашыктуу. А бул жигиттин мүчөсү чымыр, өтө чымыр. Баамдап караган кишиге адегенде эле көзгө урунат. Олтуруп туруп басканда да ашкере кыймыл жасабай тим жүргөнүнө кыжалат болгондой кең ийиндерин койшуруп бирде жазып муундары тилке болуп турган булчуңдуу кара тору колдорунун манжаларын кырсыткан кыймылында ички бир тереңинде булуккан тажаал күчү бардай зордумак айбаттуу күч бар. Көзүңө урунуша түшсө, эки ашып кетсе, 3 көз ирмепке чыдайсың, карегиңди көрүп кеткиче шашасың. Арийне көз карашы заартуу эмес, тескерисинче өтө баамчыл. Эгер керек болсо, бөлүккө карап тура берчүдөй тик, айбаттуу колдон шилтенген, айбаттуу канжардай өткүл, карегинин ички талаасынан жылт этип бир от күйө калгандай ошолуп, өзүңдү арбап алчудай, баардык сырыңды окуп билип кое тургандай өтө баамчыл. Кашынын түзүлүшү кадыресе, ийиктей чимирилип, жаалы чыкпайт, түптүз, керилген жаанын оогундай суналып турат. Бетинин жүкөсүнүн төмөнкү бөлүгү куушурулуп, ичине кирип турат. Ошондуктан ал дайыма тиштенип тургандай туюлат. Кадимки жаак булчуңдары тынымсыз ойдолоп турган, эринин өзү билинип турган түспөл. Жаагы таптаза, көгөртө кырылган, чачтары кайраттуу, узун да кыска да эмес, сымбаттуу башында жалтылдап, көл толкунунун саал жалбырлаган адетине окшоп капкара болуп таралып коюлган. Эриндери кайраттуу, бекем кымтылган, ууртунда чекесинде бырыш чоңкусе, мындай кайраттуу өңдү ашыкча бузбай, кайра ага сүр да, сын да берген күнгө күйгөн кара торо, булчуңдуу мойну. Башын ары бери чулгуганга күрөө тамыры мен дарактын бетиндеги быжырланган сызыктарындай болуп көзгө уруна калып атат. Мына ушундай ашыкча кемде эмес, дал өзүндөй өң төспөлүү сүрөттөлгөн жигиттин аты Рысбек. Жашы 30га чыгаар-чыкпас деп айтаарлык. Бири-бирине бет маңдайлаш турган 3 кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы локалкада элден убучу жыгач орундукта жалгыз отурду. Ага арттан жакындап келишти. Ал курдуу 30 жашка чыгаар-чыкпас кавказдык жигит. Экинчиси 30дан жаңы ашкан, сары чач, көгүлдүр көз, славян элдеринин бирине таандык жаш жигит. Апшаптын кыймык түзгөн, менмин деген сел саяктары. Кавказдык жигитти өзүнүн улутуна мүнөздүү белги, өзүн ишенимдүү, ээн эркин туткандыгында туш тарапка тиктегени да саалчылдыгөй тикибер кытмыр карайт. Бирок ал канчалык өзүн батыл алып жүрбөсүн, бүткүл ойдики тиги жыгач орундукта жайбаракат отурган Рысбекке багытталган сыйкы. Бул анын туш-тушка алактабай, бет алдына типтике жүнжүгө тиктеген көздөрүнөн ички чымыркануусун жаккынчылык кылып билдирип турган оң муртун көздөй тартылган муздак, ошону менен бирге арс-арс жылмаюусу билдирип турат. Салам, братка, отуруп калыптырсың, жалгыз. Өз добушунун суроолууда, шылгынкөйдө чыкканын туюнкуча суроо саламы багытталган Рысбек көзү экимиздүү жылаандай болгон шамшыр кунучундай өткүр экен. Жалтылдата корчутулган корч бычактын исине чагылышкан күндүн нуру сымал жалт эткен көз тереңиндеги от денесин жалбырт кучактагандай. Кавказдык жигит өзүнөн өзү бүрүшө түштү. Кандай кыйчалыш абалда болбосун, көл мыйындагы керектүү учурда чыкчу боп сөздөрү кыйсыгар түшкөндөй ырыксып, кеп чугун өзү таба албай калды. Улуттун көз караштын ээси кандай татаал шартка кез келбесин өзүн сабырдуу, чечкиндүү тута тургандыгын, андыктан ал мындай байкоостон берилген суроого жооп табууга шашылбай, суроо жооптон мурун сынакы, катаал көз караш менен сүйлөшүп көнгөн эмээ өңдөнгү. Капыстан берилген суроо капыстан, бурчтан чайкалып, дал ортого урган канжардын соккусу сыйкы. Арийне Рысбек тиги экөөнүн оюн мурунтан билгендей, мындай беттешүүлөргө эч актан эле башы бышып бүткөндөй. Берилген суроого дароо жооп бербей, үн катпастан кавказдык жигиттин көзүнө көзүн кадап турду. Эмне унчукпайсың? Мен сенден сурап атпаймынбы? Көзүн ала качкан кавказдык жигит кийинки сөзүнө саал тыжыр кыстарды. Рысбектин жүзү өзгөргөн жок. Сол урту гана текеберликтен да каардуу сезим кыймылды билгизе бир жагына жыйрылды. Эмне? Сурагыдай, следаксыңбы? Кимдир сурайт, билесиңби? Койчу сен. Кавказдык жигиттин көзү тикирейди. Сен мени сөздөн билгениңди кой. Сага эмне керек, айтчы? Ушунда гана ордунан турду Рысбек. Турду десек жаңылышкан болор элек. Тим эле көзгө илишпеген Илбирстей ыкчамдык менен ордунан секирип турду. Илбирстей дегенибиздин жөнү бар. Анткени Рысбек аталган жигиттин булчуңдуу, ашыкча эти жок кажарлуу денеси бекерге
Үч коротулуп турбай, ашыкке чымыркануусу жок эле. Ордунан жеңил гана абага умтулуп, тамандарынын табышын билгизбей, жер үстүнө мышыктай таптап конуп калды десек болот. Кавказдык жигит чуучуп, артына бир кадам чегинди, өңү түзүлүп кетти. Ушул учурда ал кечирим сурап, чөгөлүп ийүүгө даяр тургандай туйлап, бая менмитсиген кебетеси шаңал айдагандай жоголду. Булдурактаган тили зорко сүйлөдү. Рыся, койсоңчу сен, настроең жокко дейм. Ибрагим өтүп келсин дейт. Общакка, положенец. Бай эле ошентпейсиңби анан? Качан өтүп келсин дейт. Азырбы? Ооба, азыр. Фу, жүрөктү түшүрүп салбадыңбы? Рыся. А сен жөнү жок кептерди сүйлөй бербе. Уктуңбу? Уктум. Соңку кеп туугаары менен Рыспектин жумшара түшкөн көз карашы катаал түргө өттү. Бул жигит сейреп жылмайып көрүнөт. Бейчеки сүйлөбөгөн, ашыкча күлбөгөн, бүткүл ой назарын, ой турпатын бир мүнөткө да бошотпогон, таштай түйүлгөн бекем мүнөзү бирки экөөнү да өттү белем. Керексиз ооз ачышпай туруп калышты. Бара бергиле, мен азыр барам. Тигилер соңку кеп туугаары менен унчукпай баш ийкечип, локалканын четиндеги таш жолго бурулушту. Кыргыздын Брюс Лиси бир чети какшыктагандай, бир чети чындык катары чорт сүйлөдү кавказдык жигит. Рыспек олтурган туштан алыстай бергенде жүрөгүмдү түшүрүп салды го. Ия, хи. Мен да чочуп кеттим. Тура калганда Ягуардын эле өзү Брюс Ли деп атаганында жөнү бар окшойт. Дубалдын бетине чуркап чыгат деп жүрүшөт го балдар. Мен көргөнүм жок. Нунчаки менен ойногонун бир сапар көргөм. Чоюнданбы, темирденби уйтулган нунчакилери бар. Аны менен ойномок түгүл, ордунан жылдыра албайсың. Кадимкидей эле нунчаки, ортосу чынжыр менен бекитилген. Рыспек элдин көзүнчө машыкпайт. Байкоостон гана көрүп калдым. Заводдогу бендишкасы ачык экен, эшиги чимирилип ойноп атыптыр нунчакиси менен. Башынан жогору тегеритет, көзгө илишпейт кыймылы. Нунчакиси кайда кетип жатканын билбей каласың. Бир артына жиберет, буттарынын арасынан алып кетет, тим эле чимирилтет. Укмуш, оозум ачыла эле калыптыр. Видиктен эле көрүп жүргөм да мындайларды. Анда тамашалашпай жүрбөйсүңбү? Өзүң билесиң. Сөздөн келип, давлениени чыгарып жүрүп көнүп каласың да соңунда. Сага Рыспек давлениясын чыгара коёр. Ал бир жөн жүргөн селсаяк эмес, ал авторитет. Бир күнү дагы байкабай илинип калып, өзүңдүн давлениеңди ушундай чыгарсың. Кылмыш дүйнөсү жалпыга бирдей. Каратистке да, жөн кишиге да баарыбыз страдать этип жатабыз бу жерде. Махачкала, койсоңчу сен, чындыкты билебиз да. Мисалга, ашканада жүргөн Лошка Мойник менен сенин айырмаң бар да, туурабы? Албетте, мен пацанмын да. Негизги кыймылды түзгөн бизбиз. Этапка кимди айдайт? Бизди Кичада жаткан кимдир? Пацан көпчүлүгү. Бирок кайбири порожняк менен жатышат текшерүүгө кечигип, же чыкпай калып, же жумушка чыкпай киче кажа болот. Эгерде эл үчүн страдать этсе бир жөн эле. Мындайча алганда порожняк, анын туура дечи. Бир жагынан мен да ошону айтып атпаймынбы? Пацан деп коебуз. Аныбыз уктагандан бөлөктү билбейт. Общакта прикол болуп атса, олтурат, сөз айта албайт. Оозуна суу уртап алгансып. Рыспектики бөлөк. Экөөбүз Рыспекке жетмек кайда? Ал бүткүл союзду курууга барып келди. Зонадан зонага оторитменттер прокладка уруп, пресска атамада көрдү, сындырабыз деп аракет кылып келе жатышат. Бирок эч натыйжа жок. Рыспек чимдебейт. Албетте, ага кыйын, духу күчтүү экен. Келатат. Ошол эле боюнча эмне эле жабышып алышты буга? Зонага биринчи келгенсип сүйлөйсүң да, кылмыш дүйнөсүндөгү акылдуу, тың, эл барктаган селсаяктарды кызылдар жаман көрөт эмеспи? Аларга эмне? Унчукпаган, жүдөө, койдой макул овцалар керек. Зонада канчалык калыбоолор, мухоморлор, носкойлор, жасалма өрдөктөр, чыккынчылар, крышасы жылып кеткендер, мунжумайыптар көп болсо, аларга плюс да чырагына май тамат. Түшүндүңбү? Зонада тубиктер көбөйсө, мага демектен бүт кырылып калса да мейли, вот так, тууга. Рыспекке окшогон карлуу десе карлуу, башы иштей билген, духу күчтүү адамдарды жоготууга, кандай болбосун сындырууга аракет жасашат. Сага чейин зонада Курманбек деген түптүк жигит отуруп кеткен. Ысык көлдүн ынтымагын карачу. Санжар, Каторжан, атка конгон дагы бир Рыспек.
балыкчыдан Мурат деген олтуруп кетти. Чүйдөн Докторбек мунун баары терский балдар болчу. Ушулардын көпчүлүгү кырыткага, пресс-зоналарга барып келишти. Эл үчүн күрөшүшөт. Положняк деп коет. Камадыбы, сурап бердиби? Ошого ылайык соттолгондордун тамагын бериш керек. Ашыкча кысымчылык көрсөтпөй, селсаяк мөөнөтүн өтөп жатабы? Же айнакой кордук көргөзбө? Өзүңө тиешелүү өкмөт тарабынан белгиленген положнягы барбы? Үнөмдөп калбай бер. А кызылдарчы? Күндө шмон кишиче жашайын деп терезе пардаларды тагып, наралардын үстүн көргөзбөй аппак шейшеп менен тартып коесуң. Булар болсо жетип келишет да пардаларды сытып, шейшептерди колго жасаган үстөлдөрдү, буюмдарды, көзүнө көрүнгөн жылтыраган нерселердин баарын алып кетишет. Наралар жылаңач калат, темирлери көрүнүп, эмгектенип, узанкан үстөлүм жок, отурганга бирдеме десең уруксат эмес, дейт. Эмне адамча таза жатып, таза жашоого кантип болбосун? Булардын оюна койсоң, кир. Сасык секцияларда жылаңач наралардын үстүндө бирибизди бирибиз сөз менен кемирип жеп, алдыртан бирибиз бычактан, экинчибиз крыша сыжылып кетип, дагы бирибиз тубик болуп, зона кумулскойлорго, колбойлорго толуп кетсе, булардын табасы канат турбайбы? Ошол үчүн жанагы балдар каршы чыгышты. Кызыл деген кызыл да, бизди кайдан түшүнүшмөк эле. Менты, Минаши, Кенты дегенди билбейсиңби? Андан көрө Рысбек келатабы? Карачы. Келет да, бүгүн настрою жок го дейм. Ошондой окшойт. Канчасын өлтүрүп койду. 4 жылга кетти го. Да, кыйын. Мен деле тажап бүттүм. Ну, эмне кыласың? 9-жылын отуруп атам. Ак саргыл чачтуу орус жигит сүйлөрүн сүйлөп алып, ашыкча сөз айткан жок мунду дегендей тигини астыртадан карады. Шекшеба жок. Кавказдык жигит өзүнчө ойго чөккөндөй тамекисин эрдине жакындатат. Экөө бир аздан кийин көп аялдабай кырка тизилген 3 кабаттуу үйдүн локалкасына кирип, апшак турган 2-кабатка көтөрүлүштү. Бул учурда Рысбек ордунан дароо туруп кетүүгө ашыкпай ойлонуп отурду. Өмүрүндө унутулбай турган окуялар да болот. Мейли, ал жылт эткен көзүрмөн эмне бир канча убакытты ичине камтыган окуя болсун, убакыт өлчөмүндө кеп жок. Канчалык кыска болсо, жарааты жүрөк узакка кетпеген тагдыр катары көпөйдөн кеткис болуп калат. Адамды бир туруп карасаң, ал көптөгөн баштан кечирүүлөрдүн чоң кампасы сыяктуу. Ал кампанын ичинде ээсин унута жаздаган, не унуткусу келген, дүйнөсүн эзмелеп кыйнаган, адам тагдырындагы кезикчү нечен курулуш өткөлдөр толуп жатат. Кадимки кыштан канап тургузулган кампада эчен жыл жаткан буюм эскирер, саргарып, дат басып, жыртылар. Арине, адам кампасында көмүскөдө жаткан окуя эскирбес. Эгер дал өзүндөй элестетсең, дал ошол баштан кечирген биринчи күндөй сезимдик тукмалар ырас бул адамдын сезимталдык касиетине да байланыштуу. Рысбектин эң алгач бул тар ааламга анын биринчи эшиги түрмөгө боз дубалдардын туткуну болуп келгени жадынан кетпейт. Ошондогу сезиминин айталаалап, ой санаасын жыйнай албай турган кезинде айласыздан таңыркаганы бул. Ал али өңүн жакындан бери көрө элек, бирок кыска гана түрмө деп муздак айтылган бөтөнчү жерге сапар тартаарда колдоруна кишен салышты. Кол кишен салмактуу дейин десең, анчейин салмактуу эмес. Муздак темирди эки билегине салышты. Анын курагында балким андан да саал кичүүдүр, орто бойлуу, башкалардан деле көп айырмаланбаган формачан милиса жигит чык чык эттире колундагы кишендердин кулпусун бекитти.